Элеги менен. 500бү? Балыкчы шаарында жарманке болгон сайын өзүнүн табыгый азыктарын айны сайын арзан баада саттыкка коет. Негизинен ал дарылык касиети күчтүү чычырканактын кыямдарын, майларын өзүн кургатып алып келет. Эми ушул элге деле жакшы болуш керек. Эми келип ушул жерден 5 сом, 10 сом болсо арзаныраак алып турсун деп ушуларды келип продукцияларды жасап, аракет кылып сатып жатабыз. Ошо жасалышы таза жасап келип атабыз. Ошо элден жалап түшпөсүн, баасы болсо 500дөн, 400дөн, 250 сомдон, сары майлар 800дөн, бөрү карагаттар 400 сомдон сатып жатабыз. Азык түлүк жарманкеси ай сайын уюштурулуп, шаар тургундарын арзан азыктар менен камсыздоого багытталат. Эт, сүт, дан азыктарынан баштап жашылча жемиштин түрлөрү жана башка айыл чарба продукциялары кеңири ассортиментте сунушталды. Жергиликтүү дыйкан фермерлер өз продуктууларын түз алып келип ортомчусуз сатышты. Ал эми сатып алуучуларга базар баасына салыштырмалуу арзан баада азык түлүк алууга шарт түзүлдү. Жайында өз айдап багып анан ярмарка башталгандан бери бияка келип сатып алып атабыз. Элге жакшы эле болуп атат, арзан эле сатып атабыз. Базар баасынан ылдыйраак сатып, бияка ылдыйраак сатып кетебиз. Ошо жакшы, өтүмү жакшы. Социалдык маанилүү товарларыбызга бул un, кесме, май, күрүч, шекер сыяктанган социалдык товарларды ушул жерде жеткиликтүү баада элге алып чыгып сатып атат. Мындан сырткары буга чейин жакынкы райондорубуздан товарларды алып чыгып аткан болсо, бүгүн өзгөчөлөнүп айырмаланып ушул Кочкор, Нарын тараптан дагы сатуучуларыбыз келип, ушул жерде товарларын сатып, элге бир ыңгайлуу шарттарды түзүп берип жатат. Жарманке балыкчы шаардык мэриясынын демилгеси менен уюштурулуп, калкты негизги керектүү азык түлүк менен жергиликтүү баада камсыз кылуу максатын көздөйт. Аны менен бирге аймактагы бааларды турукташтыруу башкы орунда. Бул күнү дыйкандар жана ишкерлерибиз продукциясын кеңири саттыкка коюп, кардарлар менен түз байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чобеков, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан.